ошо балдарыңыз менен жакшылык күнү көрүңүздөр. Gel. Көп жылдан бери үйлүү болгусу келип, бирок үй салганга шарты жок болгон Сайракан апа минтип үйлүү болуп сүйүнүчү коюнуна батпай турган чагы. Анын айтымында буга чейин туугандарынын үйүндө, кошуналарынын үйүндө баш калкалап келишкен. Үйлүү болгонуна бир чети ишенбей, бир чети кубанып, сүрдөнүп турат. Калганбыз, өйдө сиңдим бар эле. О сиңдим анан кийин бизге мына балдарым ушул эле мынтип койсуңар, антип койсуңар деле анан бир күн эле анан кийин чөйшөнчүлөр орундасын баарын эшикке чыгарып туруп анан кийин кулуптап ыйлатып отуруп койсо болбойбу. Анан кийин ошол жерде бир таанышыбыз бар эле. Машинага салып анан кийин таап жүктөрүп салып анан ошол азыр отурган үйдөн анын жолгорасын алып берген. Эки кыздын энеси жалгыз бой эне 10 жылдан ашуун батирден батирге көчүп жашап келген. Бул убакка чейин базарда соодагерлик менен алектенген Жамиле айым азыркы учурда ден соолугуна байланыштуу үйүндө үйлүү болуп кубанып турганын айтат. Бул үйдү күтпөй эле мен жакта да үй салынып аткан ошолорду күтүп атканмын. Бирок бул үйдү тыйыстан алып калдым. Аяктан да документтерим оң келбей, үйдөн түгүлүп эле калдым эле. Алла таалам бар экен, көзү түз экен, мына үйдү алып калдым. Рахмат ушул балдарга да иш-чара уюштуруп, ушундай элге жардам берип атканына рахмат. Колдорун сунуп, бекер ушундай бейбичараларга кол сунгандарына чоң рахмат. Бул эки үй бүлөнү башпанек менен камсыз кылган Гүлчү айылынын 1985-жылкы мырзалары. Айыл ичиндеги жоролор өз чөнтөгүнөн 3000 сомдон 5000 сомго чейин акча жыйнашкан. Алардын айтымында үй салып берүүдөн мурун айылды кыдырып, 17 үй бүлөнүн ичинен жогорудагы эки үй бүлө чынында муктаж экенин билишкен. Мындан ары дагы бизден кийинки жаштар мына ушундай муктаж үй бүлөлөргө жардам колун сунушса деген тилегин айтат. Ушул жердин ээси бизге жерди бекер берген. Анан биз акча чогултуп ушул эки колунда жок, үйү жок үй бүлөгө ушундай жеңил конструкциядан эки үй куруп бүгүн ошону тапшырып атабыз. 100дөн ашык бала бар экен, 85-жылкы Гүлчүдөн бүткөн. Ошолордун баардыгы жапа-тырмак салымдарын кошту, акчалайдан кошту, көбүрөөк кошкону көбүрөөк кошту. Анан кээ бир колунан келгени келип бул жерде кол кабыш кылып өздөрү салганга жардам беришти. Колдонууга берилген үй жалпы 3 бөлмөдөн туруп, бардык шарттары менен 3 ай аралыгында курулушу аяктаган. Жалпы сметалык баасы 1,5 миллион сомдой болгон. Айымкан Исралы кызы Азам Бузирков, Мирбек Конобаев, Ынтымак.